Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 1 февраль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда аэропорттун жанындагы Арыпжан айылынан сатыла турган жери кенен болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар аэропорттун жаны эле болуп калат. Азыр жакындатып көргөзүп коеюн. Мына ушул поворотту көрүп атасыздарбы? Ушул жерден сол тарапка бурулсаңыздар аэропорт болуп калат. Анан ал жака бурулбайсыздар дагы, сиздер бул жака Парсиез айылын көздөй бул жака бир 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле центральный жолдун сол тарабында бул жерде Касымов Бакир деген көчөнү көрөсүздөр. Бул жерде жазылган, азыркы учурда тосулуп калыптыр. Ушул Касымов Бакир көчөсүнө кирип, ичкериге түп-түз 100 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар туугандар. Жакын эле бара бериңиздер, маалымат беребиз. Аэропорттун эле жаны болуп калат. Анан туугандар, сиздерге дагы бир маалымат бере кетели. Биз чыгарган ар бир видеого лайктан басып колдоп туруңуздар туугандар. Себеп дегенде сиздер канчалык лайктан басып колдоп турсаңыздар, биз дагы сатылуучу үйлөрдү, жерлерди, квартираларды сиздер үчүн тартып реклама кылып чыгарып турабыз. Андыктан лайктан басып колдоп туруңуздар туугандар. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе сатыла турган жер тууралуу сиздерге маалымат берейин. Так, мынакей туугандар, мен жана айткан көчө менен бул жака 100 метр түз кирип келгениңиздерде, бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, 3 кайчылаш жол болуп калат. Ушул эле 3 кайчылаш жолдун жанында жанагы сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйүбүз жайгашкан. Азыр колдон келишинче толук маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Жана центральный жолго жакын, ашып кетсе бир 100 метр чыгат туугандар. Мына ушул 3 кайчылаш жолдун жанында эле жайгашкан. Сатыла турган жер үйүбүздүн жери 24 сотых туугандар. Өтө кеңири кенен, 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмо менен, көчөттөр менен тосулган, чек аралары такталган, кызыл китеби бар, жери 24 сотых туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар таза суу бар. Кадимкидей таза суунун турбасы өткөрүлүп, таза суу чыгарылган. Свет дагы бар. Мына ушундай столбулар орнотулуп, свет келген. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Мына көчөнүн башталышындагы үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Бул жерлерге кадимкидей газ келген. Андыктан бул жака дагы газды акчасын төлөп, бул жака киргизип алсаңыздар болот. Природный газ бар. Канализация маселесине келе турган болсок, ушул көчөдө канализация бар. Бул жака карап секин-секин азыркы учурда газ менен канализация келип аткан учуру туугандар. Мындайча айтканда бардык шарттары бар экен. Ушул жер үй чоң жери менен сатка коюлду. Так, бул жакта 5 бөлмөдөн турган үйү бар туугандар. Узун турасы 11ге 25, өтө чоң экен. Узун турасы 11ге 25 болуп калды. Бул жакта болсо 5 бөлмөлүү комнатасы дагы бар. Бул жакта саналып турат. Азыркы учурда үй ээси ачкычын унутуп калыптыр. Мен сиздерге сырт тараптан эле маалымат берип коем. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, үй ээси менен сүйлөшүп, толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушундай. Үй ээси айтып атат, бул үйдү сатып алып, кааласаңыздар өзүңүздөр жашасаңыздар болот. Кааласаңыздар чайхана салып, же дагы бир частный садик салып иштетсеңиздер болот. Документи бүт бардыгына жарай берет экен. Анан бул сатыла турган жер үйдүн жанында мына ушундай домдор дагы курулуп аткан кези туугандар. Бул жер үйдү сатып алып, балким ушул курулуш компанияга дагы сатып жиберсеңиздер болот кийин. Так. Жерин айттык, условияларын айттык. Документтери бүт бардыгы так, таза. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит бүт бардыгы ушул эле айылда бар туугандар. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берсе болот, жакын эле. Анан эң негизгиси аэропортко дагы жакын. Аэропортко ашып кетсе бир 500 метр чыгат. Үйдүн арт тарабы мына ушундай көрүнүштө туугандар.
Бул жакта контейнери дагы мына ушундай бир помещениялары дагы бар экен. Так, бул жерде билесиздер, өтө сонун жер, бүт бардык шарттары бар. Анан бул жер 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Азыркы учурда бул Арыкжан айылында бардык шарттары бар. Бош чек табыш кыйын. Андыктан бул жерди колдон чарбаңыздар. Кааласаңыздар, эми документ жасатып 5 сотуктан кийин сатып берсеңиздер дагы болот. Жанында мына ушундай чоң домдагы блок болуп түшүп аткан кези туугандар. Болду окшойт. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Албетте эле соодалашуу болот. Эгер реальный клиент болсо, бул жакта үй ээси дагы жакшы реально эле түшүрүп берет экен. Анан вариант жолдору, обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат достор. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга жакын жерде жайгашкан бардык условиялары бар жер экенин болгон ушул үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм.